сіздерге дагы бир жакшы мындай Joyteka деген Google'га жазасыздар. Ушул жакшы бир оюнду дагы сіздерге бергим келди. Бул жерде ушундай ачылат. Анан сөзсүз түрдө аккаунтуңуздар менен катталып коюшуңуздар керек. Ошондо ачууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ноутбукту ачып алып жасасаңыздар абдан жакшы экен. Мен азыр телефондон сіздерге запись кылып берип атам. Бул жерде мына образовательный игралар, квесттер, видеолор, веб-сервис, интеллектуалдык игра, викториналар чыгат. Бул дагы абдан сонун 5 жакшы бир шаблондору бар. Биз үчүн аткара турган. Эми ушул жерден биз мына ошону тандап далени басабыз. Квест жасап көрөбүз. Бул жерде мына ушундай ар кандай фигуралар болот. Ушулардын ичинде балдар өздөрү таап, сиз бекиткен суроого жоопторун табышат. Суроолорду таап аракет кылып көрүшөт. Анда биз жасап көрөлү. Басып туруп эле далени басып кетебиз ар биринде. Эми келиңиздер, мисалы үчүн сабактын аты эмне деп койсом экен, мен кыргыз тил деп коеюн. Андан кийин бул жерге биз суроо жаза баштайбыз. Мисалы, этиштин чак категориясы дейин, деген темада суроо берем да. Андан кийин биз бул жерге тапшырмалардан суроолорду бере баштайбыз. Ачылды, караңыздар. Бул жерден мен суроо бериш үчүн типти басыш керек. Баскандан кийин суроо берүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Открытый вопрос. Көп варианттуу выбор тандасаңыздар болот жоопторду. Эми мен ушу открытыйды бассам, мен жазганга мүмкүнчүлүк алам. Эми мен жазам. Мындай кылып жазайын. Өткөн чактагы сөздү тап деп коеюн, мисалы үчүн. Мына ушул жерге сиздер сүрөт койсоңуздар дагы болот. Көрдүңүздөр, форматта PNG, JPG. Каалаган сүрөтүңүздөрдү койгонго дагы болот. Андан кийин мен ал жанагы жогорудагы суроонун жоопторун жаза баштайм. Мисалы, деп суроо бердим, өткөн чактагы сөздү тап. Барган, барам, барат деген 3 вариант берип койдум. Дагы вариант тапсаңыздар болот. Эми кийинки дагы бир суроого өттүм. Мында открытый вопросту баштадым, жаза баштадым. Келер чактагы сөздү тап. Мен өтө кыска жазып атам, убакытты албайын деп. Барамын, барганмын, барчу элек. Көрдүңүздөр, ушундай кылып кете бересиздер. Мен бүткөндөн кийин булардын суроолордун баардыгын, андан кийин мен далени бастым. Далени баскандан кийин мында квесттин комнаталары чыгат. Мында жооп бериш үчүн атайын ушулардын баардыгын жандырып коюшубуз керекпиз. Антпесек доступ болгондордун баардыгын жандырып койсок, балдардын фамилиясы, аты менен киргенге болот. Биз булардын баарын белгилеп алдык. Андан ары далее кетебиз. Мына кыргыз тилде мына номер менен кирет, QR код менен кирет. Бул жерде мына ссылканы копировать этип алып туруп балдарга биз жөнөтсөк болот. Мына ушул даяр болду. Көрдүңүздөр, балдарга жөнөтсөк, мисалы үчүн, сиздерге мен жөнөтүп атам. Мына ушундай болуп барат. Кыргыз тил Joyteka деп. Анан балдар кирсе, ушинтип ачылат. Бегимай, Надилбек кызы, Бегимай дейм. Ушинтип балдар кирет. Көрдүңүздөрбү?
киргенден кийин этичтинчак категориясы деген теманы башталды. Анан мындай комнаталар болот. Ушул жерден балдар өздөрү табат. Демек бул жерде суроо жок. Өткөн чактагы сөздү тап дептир. Мында барганмын деп балдардын бул жерде жазып койсоңуздар дагы болот. Анан өздөрү жаза турган кылсаңыздар дагы болот. Андан кийин ар бирин басып чыгат да мындагы тапшырма барбы, жокпу, ушулар кызыктуу шкафтын ичиндеби. Ушул жерлерге мен азыр өтө кыска 2 эле суроо берип койдум да, сиздер бир нече кылсаңыздар ноутбуктун ачып алып, ар жерлерин басып балдар басып көрүшөт да, кызыктуу. Андан кийин басканда суроолор чыгат, ошого балдар жооп берет. Мына ушундай.